Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен ЛТР каналында чак түш көрсөтүүсү түз эфирде олого чыгып жатат. Кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу. Бүгүн болсо биз чак түштүн адабият күнү деп атайын белгилегенбиз. Анткени поэзия жаатында жалпы эле мына адабият тармагындагы жакшы ийгиликтерди, жакшы жаңы чыгармалардын бардыгын биз чак түштөн байма-бай жарыялап келебиз. Албетте өзүңүздөр билгендей, мына ушу эмгегинен бар тапкан кыргыз адабиятка өзгөчө салым кошкон инсандарга кыргыз эли акыны деген атайын жогорку сыйлыктар берилет. Биздин чак түштө сыймыктуу эл акындары деген төрүбүзгө келип отурат. Анда жалпыңыздарды тааныштыра кетели. Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмери, Ош шаарынан ардактуу атолу, Ош мунун эмгек сиңирген ишмери, ошондой эле Ош мамлекеттик юридикалык институтунун ардактуу профессору, кыргыз эли акыны Тазагүл Закирова эжебиз бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз эже, көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Ошондой эле эгемендүүлүктүн мына 30 жылдыгына президентибиздин жарлыгы менен кыргыз эли акыны деген наамдын ээси, Алкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын ээси Бактыгүл Чотур эжебиз бүгүн бизде конокто. Негизи эле сыйлык сиздердики, сыймык жалпы элдики дейт. Негизи эле ушу кыргыз эли акыны деп айтылган сөз өзү эле бир жакшы угулса керек, Тазагүл эже. Бул дагы бир баягы чыгармачылыкка дагы бир дем берсе керек. Эми бул мамлекеттик сыйлыктын берилиши негизи кандайдыр бир деңгээлде эмгегибизди баалаганы албетте кичине маанайыбызды көтөрөт, өзүбүздүн бир жасаган эмгегибизге кичине ыраазычылык болуп калат. Мына ошол бүгүнкү күнгө чейин 54 жыл чыгарма менен аралашып жүрүп, 30дан ашык китептерди чыгарып, жанагындай документальный фильмдер жасап, ырга батпай калгандарды, жана Кыргызстандын улуу айымдары деп 5 тарыхтуу фильм жасап, аны 3 тилде коомдук иштерди иштеп, анын коомдук иштин арасында жүрүп алып, анан акын жазуучуларды жылына 70тен кем эмес жолугушууларды өткөрүп, фестивалдарын өткөрүп, жаш акындардын улам театрларда жолугушууларын өткөрүп, аларды да канат бутак кылып мындай көтөрөлү деп ушинтип эле жашап келатабыз. Кыргызстандан же Москвадан, башка республикалардан чакырууларга барып катышып, алар бизге келип, алар менен да элибизди кыдырып көрсөтүп, Кыргыз кандай жашайт, кандай деген тарыхыбыз, маданиятыбыз, адабиятыбызды көтөрүү. Негизи руханий дөөлөттөрдү көтөрүү боюнча партиялык система маалында аябай күчтүү иштер болгон. Ошонун шарапаты менен адабият адамдары, ишмерлери сөзсүз түрдө биринчи планда турган. Мисалы, СК партиянын агитация пропаганда бөлүмү болчу эле. Ошо агитация пропаганда бөлүмү сөзсүз түрдө акындарды бригадага кошуп алып барып, жумушчулар барбы, чөгөр оңгон киши барбы, пакта терген киши барбы, малчылар барбы, жайлоонун чокусуна болсо да акын жазуучулар менен анан китептин автолавкасын жүктөп алып барып жогушууларды кылып турчу. Ушул кийинки кездерде бир аз максат турат, бирок бизге ушундай наамдарды бергенине мамлекетке албетте ыраазычылык. Негизи эле баягы талбас эмгек, мынакей ушинтип ийгиликке жеткирген сиз баягы айтып коет го, бир кишиге китеп окуп берерден мурда ошол кишинин өзүн окуш керек депчи. Сиздин бейнеңизди карасак, жогоруда сиз айткандай бир топ баягы кезинде комсомолдук иштерди, агартуу тармагында эмгек өтөп турсуз да. Анан сиздин бир маегиңизде жакшы сөз бар экен, менин устатым мага жол көрсөткөн менин мугалимдерим бул ата энем деп. Ушу ата энеңизде ушу чыгармачылык жактан барбы, атаңыз апаңыздар жазганбы? Атам 30-жылы биринчи мугалим болгон киши. Кыргыз мамлекетинде кооператив менен Жалал Абадтагы педтехникумда окушуп, анан ошол Тоосторого биринчи 17 жашынан мугалимдикке жиберген киши да. Анан албетте аларды ошол маалда билим берүү үчүн бардык жерге, тоолордун алыс аймактарына чейин барып мектеп аштырып, анан сабатсыздык жойдурууга иштеткен. Андан кийин 39-жылы биринчи Советтер Союзунун армиясына Мурманскийге барып 505-полкту аскер болуп, ошол жерде дагы географияны окуткан киши экен солдаттарга. Анан атамекен согуш, анан Белоруссия фронтуна барып, Москвадан Белоруссия фронтуна чейин, Москвага чейин жөө келишип, Мурманскин, анан Белоруссия фронтуна барып, Витебск шаарларын бошотушуп, ушундай бир. Анан негизи элди, адабиятты, маданиятты, ырды
бүтүндөй тарыхты, математика, географияларды окутканда биз атам географиянын картасын коюп койсо, үйдөн элерим менен бизден сурай электе, бул жерди билесиңби деп жердин карталарын, шаарларды карачубуз. Анан үйдө ошол маалда мугалимдердин деңгээли өтө жогору болгон экен, мугалимдердин кадыр баркы өтө жогору болгон экен. Райкомдун катчылары, колхоз совхоздун төрагалары ошол мугалимге келип, директор, мектептин директоруна келип акылдашканда, анан биздин үйдө мына кыргыз элине абдан таанымал Ысмайыл Борончиев, Алымкул Үсөнбаев, Мыскал Өмүрканова эже, мен ошо Мыскал Өмүрканова эженин тизесинде отуруп алып алардын ырын, ошондой таланттуу кишилер үйдө болуп, Молдобасан, таң аткыча атама комузду чертирип, Мыскал эже болсо ырдатып, анан Мыскалдын жарым көкүрөгүнөн жарым эркек деп койсо, көрсө жалаң эр жигиттин ырларын ырдайт экен да. Бүт эле баягы кара бир жолу карагаш карайсың, мен ушинтип карындаш деп эле. Ушинтип эле анан кийин бу кардын тоосу бурулушкан улугуш. Бурулуп мага келекет Алымкан деп атпайбы. Жалаң эле бүт жигиттин ырларын ырдап, ал шаңшып отуруп, анан алар концерт койгондо дагы ошо биздин короодон атчан, эшекчен бүт төшөнчүлөрүн көтөрүп, айылдын адамдары келсе, анан жана чоң таякка башына löpчүк кылып турган эки жерге сайып коюп, ал прожектор да. Анан концерт коюп элдин баары. Тиги Мыскал эже бир розовый жолгон ушинтип салынып отуруп, анан комуз тертип шаңшып ырдаган менин көзүмөн кетпейт да. Мындай бир табуреткага, стул да жок, анда 4-5 эле табуретка болуп, анан ошо 50-жылдардагы маалыматтар да ушул. Анан ошондой үй бүлөдө чоңойдум, өзгөчө. Атам мисалы Алыкул Осмоновду же болсо Алы Токонбаевдин чыгармаларын, Сыдыкбековду бүт элге таркаткан да. Илгери китеп таркоо кыйын эмес беле, радио телевидение аз, радио гана иштечү. Аны ошондо мисалы үчүн Алыкул Осмоновдун жанагы Жолборс терисин кийген баатыр деп Шотор Истебелин которгондо бүт элге ошолордун эпизоддорун окуп берчү да. Окуп бергенден анан Тариэл, Автандил, Тинатил деп аттын баары коюлуп кеткен да. Ооба. Өзлөрүнүн кызына дагы мен бир сиңдиме Тинатин деп ат койгон да. Анан эл мисалы эпосторду окуп берчү эле. Көрсө Курманбекти же болбосо Эртабылдыны же Эртөштүктү, Эртабылдыны окуп атканда жанагы окуп отурса Карылгашка жарадар болуп калып окуп отурган жеринде анан баягы кушка окуп берет карындашына атап. Ошондо элдин баары ыйлап угуп, анан кайра келип Закир жанагынын калганын биягынан улантып койбойсуңбу дешип угуп, аксакалдар үй толуп отуруп. Кийинки заманда телевидение башталган элдин баары келип телевизор көрүп, анан кайра эле баягы Закирдин үйүнөн көрсө, агартуу иши менен аралашып жүргөн адамдар ушундай адабиятты, маданиятты жайылтышкан экен. Апам болсо элдик притчаларды аябай катуу айтчу. Алда биринчи мугалим болгон, биолог, химик болгон эле. Анан атам мына Атайдын ырларын укмуштай ырдачу да. Эми Огонбаевди көрсө, Кыргыздын баягы агартуучу интеллигенттеринин шарапаты менен мен абдан жакшы коомдук улуу адамдар менен аралашып чоңоюп, анан Кудай ушу жолго мени салган го дейм. Жакшы, негизи эле ошо жолдордун баардыгы ийгиликке алып барат дегендей, жогоруда мугалимдик кесип жөнүндө жакшы айттыңыз. Бактылуу эжебиздин бейнесинде дагы алгач ошо чыгармачылык жолуңузда дагы окунуп өткөндөн кийин мугалим болуп иштеп калдыңызбы? Мен бир 10 жылдан ашык мугалим болуп иштедим. Алгач мектепте 1-2 жыл, анан Токтогулда 39-чу кесипчилик техникалык окуу жайында бир 9 жылда иштедим да. Анан эми мугалимдик кесиптин дагы өзүнчө артыкчылыгы бар. Ал дагы чыгармачылыкты талап кылган кесип. Анткени ар бир баланын психологиясын билип, ичине үңүлүп кирип, ошого жараша мамиле кылыш керек. Айрыкча профтег образованияда мындай чөйрөсүндө балдарды окутуш, аларды өтө татаал ичем билсе керек. Илгери ошо эсир убагында аябай Кудайдан жөө ачкан балдар деп койчу, өңчө эң баш балдардын баары ошоко келчи. Бирок бир жакшы жери ошол эң баш балдардан көп жакшы нерсе чыгат экен. Мен ошо алар анткени мындай батпайт экен да, өзүн өзү батпай. Ошон үчүн эң баш болсо. Анан жогоруда айтып атпаймынбы, мынакей Алыкул Осмонов, Алы Токонбаевдин ырларын окуп берчи деп. Сиз дагы мынакей Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын ээси болуп отурасыз. Алыкулду сүйгөн кыз деп да айтышат. Негизи эле Алыкул Осмоновдун чыгармалары көп таасир берсе керек. Чыгармачылыкта
bir kızık nerse var da, gözün görөсүңбү же көргөн эмессиңби, өзүңө устат катары ыйык тумардай кылып кабыл ала бересиң да жүрөгүңө. Ошол биз мектепте окуп жүргөндө мен азыр эстесем адабиятты ошондой эле жакшы көрчү экенмин, сүйүп окуп. Анан Алыкулдун ырларын жатка жаттап жүрүп анан чоңойдук да мектепти бүткүчө. Ошо азыр эстесем биринчи устат катары кабыл алган окшобойм ушу поэзияда деп болжойм да өзүмчө. Анткени ушундай улуу акындар, элге жугумдуу, жөнөкөй бирок ушунчалык таасирдүү жазган акындар аз экен да. Болбосо көптөгөн чыгармалар жаратып коюп, чаң басып калып, азыр эч ким аты аталбай калган акындар да көп. Ошолордун ичинде мындай бийикке көтөрүлүп чыккан ушул Алык Осмонов болду. Өзүнүн замандаштарынын ичинде ушул акын бир канаттуу акын болду да. Анын күбөсү мына өзүңүздөр билесиздер. Андан бери канча муун алмашты. Азыркы жаш муундар деле анын ырын жатка билет көбү. Демек ал ошо акын болуп туулган, таасирдүү. Ошон үчүн устат болуп дагы сезилип атат да бизге. Эгер көп жазып коюп анын эч кимге таасири жок болсо, андай деле акын дегенге аты аталбай калышы да мүмкүн да. Аны мезгил өзү сынайт деген ошо турбайбы? Ошол үчүн Алыкулду мен күмүр катары жашап келем ушу бала чактан. Сонун ырдан көрүм жылуу назик сезимди, сүйүү отун куйкалачу аптабы ырдап айтам сагарнаган сөзүмдү, түндө түрө ырлар жазып жапжаң дейт. Сиздин ырсаптарыңыз. Закирова. Тазагүл Закирова эжебиздин ырсаптары. Мынакей эже акыркы кезде ошо чыгармачылык менен алып урушуп жүрүп, өзүңүз билгендей мынакей 7 томдукту жарыяладыңыз. Ошо 7 томдукка ушул байсалдуу жолуңуздагы бардык чыгармаларыңызды камтыдыңыз, Ооба. Анан ошол дагы бир ошол тарыхый драмаларды, Сулайман Тогарнаган китептерди өзүнчө жазып дагы баягы чыгарып жүрбөдүңүзбү? Анан бүгүнкү күндө кандай поэзияңыз? Кандай ырлар, кандай багытта, кандай темада жазылат? Бүгүнкү күндө мына 19-20 жылдары, мына 21-жылдары бир топ бүгүнкү жакшы шартка ылайык жүрөгүңө кандай тийсе ошондой жазып калат экенсиң. Саясатка тийишпейин десең деле, жанагы орус ыркоону иштебейин десең деле ошондой жазылып калат экен да. Анан албетте мен жана сен Алыкул жөнүндө айтып кетсең, мен Молдонияз атаны иштедим. Биздин баягы жазма акындар абдан көп болгон. 100 жыл мурдабы, 200 жыл мурдабы ырлар өлбөй келатат. Анан ошол Алымкул аталык деген бар да. Алымкул 34 жашында каза болгон. 7 жыл ошо коконгандыгында кадимкидей бийликте жүргөн. Анан ошол кадимкидей бийликте жүрүп, бүтүн биягы Кыргызстан, тиягы Казакстан, Түркстан, Чымкент бүт барын коргоп, Ак Мечит, тиягы Өзбекстан бүтүн территорияларын коргоп, ушундай бир мекенчил жигит болгон экен. Жаш жигит болгон. Мен 34 жашында азыр элге күйбөйсүнбү десең, эл менен иши жок. Жолдо өтүп баратсаң, жол бошотуп койбой урунуп туруп кетип калгандар деле көп болот атпайбы? Зато билимдер абдан жогору, башка өлкөлөрдө окуп келишкен. Бирок сыйлоо керекпи, күйүү керекпи мекенге, бирөөгө жакшылык кылуу керекпи дегенде ойлонгонча шарттар болбой атса керек. Себеби билим ар түрдүү деңгээлде болуп. Анан биз өзүбүздү таштап коюп туруп башка өлкөлөрдүн билимине кирип кетип, негизи биз кыргыз экенибизди, кыргыздыгыбызды унутпашыбыз керек экен. Мекенчилдигибизди эч качан таштабашыбыз керек экен. Мына ошол мен Закир Аксакалдын эпосторду айтканын, же болбосо мен жана Курманбек Баян деп документальный фильм тарттым. Ошондо Адемиралиев деген аксакал, эпосчу киши, ошо Барпы менен айтышып жүргөн, Үсөнбаевтар менен айтышып жүргөн киши, ошо жөнүндө мен документальный фильм жасаганда ошо киши айтты да, топтолуп туруп, анан билим берүү мугалим болушкан, районго барганда баарыбыз топтолуп мугалимдер чогулушкан, анан чыгып алып директор школдор анан айтышканда мен Закир менен экөөбүз айтышат элек депчи. Көрсө дайым бул кыргыз элинде бул чыгармачылык, ооз эки чыгарма, өр, эпостор
поэзия менен анан санжыралар, нарык насил бүтүн тарых сакталып эле келе бериптир да. Анан ушуну биз кайсы бир деңгээлде мына 30 жылда калтырып коюп калдык да. Эмнегедир биз өзүбүздүн эгемендүү болдук деп эле олугуп кетип, эгемендүү болгондо кандай эгемен болуп атканыбыз жөнүндө, кыргыз болуп атабызбы жокпу ушу жөнүндөгү маселе кандай бир деңгээлде калып кеткен окшойт деп ойлойм. Себеби мына бүгүнкү күнгө карап сүйлөшсөк, жигиттерибиз, кыздарыбыз, балдарыбыз көчөдөн кечирип койгула, жоолуктарын салынып, сакалдарын коюп, узун көйнөк кийип, анан бутуна шалпылдак кийип алып кетип аткан уулдарыбыз. Бул биздин кыргыздыгыбызды сактай албай калганга чейин барып калыптырбыз да. Анан ошол бүгүнкү күнгө ыңгайлашкан ырларды жазып, бүгүнкү күн жөнүндө жазып атам. Эгер сиз макул болсоңуз, мен бир ыр окуп берейин. Жакшы болот, келиңиз. Бүгүнкү күндүн дарсаттары кандай болду экен, келиңиз. Бул эми бул эми 20-жылдын ырлары экен. Байлыкка, бийлигине чиренген бар. Туш болуп, жакшыга да, жаманга да, жашоодо далай түйшүп моюндайсың, чарчатса кесепети жамандардын, жакшы ниет ак эмгекти коюндайсың. Байлыкка, бийлигиңе чиренген бар, тегинде көрбөгөндөр тарбиясыз, ар кимдин акын жеген битир адам, кор тутат жоош момду жалдыратып. Эртегеч Кудай берет өз жазасын, ойлосо өзүн Кудай, эртеңи жок, тойбогон ач күсөндөй жетесиздер, элдикин жеп түгөтөт такыр мойсоп. Өлбөстөй ажал калбай ээрчип жүрсө, өлүмдү нанкир мүнкүр сурагында оюна албай жашайт, арам тамак айбандай көңүл тепсеп убагында. Сый менен урмат эмне билбейт баасын, баалабайт улуу күчү, кадыр баркын, Кудайдын каары менен эл каргышы колкодон алат бир күн, жаза таасын, тарткылык тиет башка, акыр барып, шорподой шор кайнайт, көрөт кордук, бул өмүр жалган дүйнө сыноосунда күлдөбөйткө кара ниеттик ич тардык. Буйруктун ийгиликтин эртегечи, өмүрдү сыйлап жаша, канып кумар, кандын да алтын жери буйрубаган, 100 жашта көз ирмемде өтүп тынаар дейт. Өмүрдө жашоодо байлыкты кандай гавхар таштары менен жашаган хандардын гавхары дагы өздөрүнүн аттары да калган жок да. Аларга ошол асык аткан жок. Көрсө, эң негизги сөз бул. Сөз, эң улуу сөз, мына өзүңөр кабарыңар бар. Өткөн жылы эле октябрда Дөөлөтбектин аянтта отуруп алып туруп 14 саат 20 мүнөт манас айтканы. Бул кыргыздын кандай өзгөчө касиеттүү улуу эл экенин тактады да. Бетине чаап, эмне десе эле манас жомок деп эле чыгышат, кандай манас жомок. Ал деген кыргыздын тарыхынын эң негизин түзүп атпайбы? Анан кийин мына жакында Москвада 111 саат, 5 күн, 5 түн манасты айтып отуруп, ушунчалык бир эрезеге жеткендей болуп, чоң даражада баягы көктөгү теңирдин касиетине байланышып отурат да. Бизде теңир десе башка кым, Кудай десе башка кым, Алла десе башка кым дейт. Теңир деген бүтүн өлкөлөрдө, Кытайда да Тян дейт. Шумерлер Тен дейт. Теңир деген кеңчилик, кененчилик, асман, анан жараткан касиеттүү деген Кудай. Кыргыз ошону теңир сүйүп, көк теңир колдойт деп эле асманга жалынган ошол эле Кудай деген сөз. Биз азыр арабтыкын, башка тилдердикин алып алып туруп эле, анан ошондо туура болобуз деп бөлүнүп, жарылып эле ар түрдүү бир билим деңгээлибизди майдалап чачып аткан мезгил. Мен айтайын дегеним, кыргыз элинин эң негизги касиети бул улуу сөз. Улуу сөздө ошо теңир менен түз байланышып жүрүп, анан элге айтып тура турган адамдар, булар төкмөлөр, акындар, манасчылар. Булар сөзсүз түрдө ошол жараткандын шарапаты менен байланышып туруп анан ыр айтат экен да. Мисалы, мен бир ырымды кечке сөгүшөт. Сиз таштап кетип калган тура рас кылып эмне эле эрте таштап кетти деп сүйүп кеттин кара тоору бир кыз. Ал деген мен 25-20 жашымда жазылганыр. Анан ошондо мен чачта буурул токтонгонбуз, биз азыр макул болуп тагдыр деген ушуга деп токтоно элек болчумун ал 25 жашымда. Көрсө
ыр ушундай көпкө тиешелүү, ар бир адамдын жүрөгүнө тиешелүү ырлар жазылат экен. Аны бизден сурабайт экен, биз жазып коет экенбиз. Ана менден сурайт. Сизди өзүңүз жакшы эле турбайсызбы, анан кийин таштап кетип калган турбайбы? Гүлсара экөөбүз областта кыдырып жүрөбүз, Баткен областында. Анан райкомдун катчысы бизди алып жүрөт, анан ырчыны кошуп койгон эмеден, ажыл культурадан. Ал жигит улам эле үжө ушундай кетип калды деп коет. Ойлосом күлөм да ушу. Рахмат. Кумурскадай ыбырайым көтөрүп, колдон келбейт көрүнөт башка кесип дейт. Бактылуу эжем бир жакшы саптары бар да. Чындыгында эле качан көрбөйлү ушу адабият тармагында эле эмгектенип келе жатасыз эже. Кыбыраган кырашат деп мынакей бир катар китептерди чыгарып атасыз. Анан сиздин дагы бар артыкчылыгыңыз ушу поэзиядан тышкары бул котормочулук. Ушу котормочулук, баягы котормо, май коюп таат моторго деп убагында бекер тамашалап айтып калат эмеспи. Анан драма жагынан дагы мынакей театрларда бир топ драмаларыңыз коюлду. Анан чет элдик поэзияларга да кайрылып, мынакей баштаганда Казакстандын чыгармаларын которсоңуз, кийин Индия боекторуна, мүмкүндө Шекспирди да которуп атасыз. Негизи котормону которуш үчүн анын тилин билиш керек да, туурабы? Бул өндөрүңүз кайдан? Ушу чыгармачылыктабы? Жоопкерчилиги өзүң ырыңан дагы жогору турат. Себеби дегенде ал автордун ошол автордун чегинен чыгып кетпеш керек да. Автордун деңгээлинде түшүрбөш керек. Анан ошого жетише алабы. Кээде котормо деги авторду начар которуп койсоң уят болуп каласың. Ушундай көп жактар бар да, мына эжемде эле. Анан кийин мен ошо өзүң айткандай алгач казак акындарын, өзбек акындарын которуп жүрдүм. Китептерин чыгып жүрдүм. Казактан 2 кишинин китебин чыгардым. Азербайжандын Вагапзаде деген чоң акындын 300 беттен турган поэмалар жыйнагын, ырларын чыгардым жарыкка. Андан сырткары анан кийин чыгыш жылдыздарын которуп жүрдүм. Мунун бардыгы өзүнчө китеп болуп чыккан, котормолор болуп. Анан мына акыркы жылдары мен ушу дүйнөлүк адабияттан киришип көрөйүн деген эмеде баягы биздин курак тил ошого келип калды да. Анан ушу Шекспирдин Макбеттин котордум трагедиясын. Буну Кыргыз драма театры коюп чыкты. Ооба, сиздин котормоңуз. Англиядан бир режиссер келип, артисттер менен келип, кыргыз артисттери менен Англиянын артисттери коюп чыкты. Ошондой проект менен Султан Раевдин демилгесинде. Андан сырткары Фридрих Шиллердин дагы Мария Штюарт деген чоң трагедиясы бар. Ушундагы котордум, эми кандай которгонун окурмандар өздөрү айтышар. Колдон келишинче котордум. Экөө тең чоң дүйнөлүк адабияттагы чоң атактуу чыгармалардан экөөнү тең Борис Пастернактын котормосунан ыр түрүндө которулду. Мен баягы поэзиядан четтеп деп айтып атпайсың, мен четтеген жокмун. Мен буларды ыр түрүндө которгондон кийин бул өзүнчө поэзия кырманына кирип кетет. Анан эми деңгээли кандай которулду, аны кийинчерээк эми өздөрү айтышар. Мен адам өзүнүн иши өзүнө жакшы көрүнө берет да. Туура. Аны эл айтса, анан ошондо баасы билинет. Ошол анан кийинки учурда балдар үчүн бир Чыпалак бала деген жаңы Чыпалак бала тууралуу көп элдерде жомоктор бар да. Кавказ элдеринде, орустарда, француздарда, буну Чыңгыз Айтматовдун дагы чыгармаларында бар. Бирок алардан айырмаланып бул бүгүнкү күндөгү Чыпалак бала да. Бүгүнкү күндөгү сотко кармаган, тиги интернет менен иштеген, кыргыз тилин унутуп бараткан ушу бала жөнүндө 2 жылдан бери Муса Жаңгазиев атындагы Курчак театр коюп жүрөт. Бул эми баягы тарбиялык иретинде балдар үчүн ошону эми китеп кылып орусча, кыргызчасын чыгарып койдум. Анан ошо чыгармачылык, жоопкерчилик өтө жыл өткөн сайын мындай жогорулай берет экен. Жыл өткөн сайын мына эжем айткандай ойлонуп, ойду кууп калат экен адам. Анан жанагы өзүң айткандай драматургия жанрына дагы бир калем сынап көргөн тагдыр болуп калды. Ошол биздин
улуу тарыхыбызда даңазасы мына түркия элдеринин кызы болуп жүргөн Тамирис деп аталган. Бизче тарыхта Тумар ханша деп аташат экен, Тумар падыша дешет экен. Сактардын каарман падыша кызы. Ушу тууралуу да калем сынап көрөйүн деп анан ошо булактарды изилдеп Геродоттон бери карап келгенде муну көп кишилер жазган, казактар кинода тартишти. Анан кыскасы жакшы ийгилик менен Марат Козукеев деген режиссердун эмгеги менен коюлду эле ошол. Анан жашы өтүп кеткени жаман кейитти да ошо эстеген сайын кайран жигит деп. Бирок эмгеги калып калды. Андан сырткары ошо индиялык элчилердин сунушу менен Рамаяна деген, Вальмикинин Рамаяна деген чоң эпос бар да, ошол бир 40 томдуктан турат го. Ошолордун окуясын баягы 1,5-2 сааттык спектакль кылып коюп чыктык да. Эми ал автор Вальмики мен сахналаштырдым. Ошол бул дагы дүйнөлүк адабияттагы чоң чыгарма. Анан ушундай эмгектер болуп атат, Кудай буйруса. Мына эмгегиңиздин артынан ушинтип эл акынын аталып отурасыз. Бул дагы жөн болбосо керек. Келиңиз эми сиздин дагы эң сонун ырларыңыз бар. Бир топ ырларыңызга ондор жарык көрдү дегендей. Эми поэзияңыздан, ыр түрмөктөн элибизге. Китептерди ала келбеп турмун, жөн билгеним окуп берейин. Тиги азыркы учурда кыйын күндөр өтүп атат да, чындап келсе баягы жетиштүү, жакшы адамзаттын акылы ашкере өскөн, техника өскөн заманда болгонубуз менен ошончолук бир кыйынчылыктар кошо келатат да жапырып. Анан ошол туралы 1-2 сап. Тегизбиз деп ойлоп турбуз кечээ биз. Тегиздикти кайдан көрдүк экөөбүз? Жер да тегиз эмес тура жашоодо. Биз да ошондой жолдор менен өтөбүз. Телегейди тегиздедик кечээ биз. Тегиздикти кантип күттүк экөөбүз? Эл да тегиз эмес болсо жашоодо, биз да көңүл тынчыта албай өтөбүз. Чындыгында эми көңүлүңүз тынчып мына эл акын болуп атасыз. Эми бул жалпы дагы бир жакшы болот келин. Адамдын сезими кызык эмеспи? Кээде бирөөгө сүйүнөсүң, кээде жакын адамыңа таарынасың, кээде жазыласың, кайра адамдын жаратылышы ушундай экен да, ошондой ырлардан. Көзүңдөмүн деген бир ыр. Эң сонун эсизден чыгып кетти. Мына мен башталышын неме китепти ала келбептирмин. Жакшы. Эстеп туруңуздан да ага чейин мынакей Тазагүл эжеке, сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө айтсак, мына жогоруда бир топ тарыхый баягы улуу Индиядан бери эпосторун которсо, сиз дагы бир Ташбек Датка деген бир тарыхый чыгарма. Бул киши кайсы доорго таанды, ким болгон, эмнеге ошого кайрылып калдыңыз? Бул Кокон кандыгында жакын вазир болуп иштеп, Алымкул аталык менен экөөнүн курагы бир куракташ негизинен. Анан Алымкулга ушул жигит жагып калып, бир окуядан кийин Маркалаңда жолуккан экен. Анан ошо кандыкка Коконго чакырып, ал киши кандыкта кошо аралашып жүрүп, кийин анан айылында датка болуп, ошол Кызыл Кыя, Актерек. Анан ал айылдан кийин анан Жакыпбекти жана Бузурук кожонун ордуна Кашкарга жиберет да, кандыкка. Бузурук кожо эптей албай калдым, мага эметкиле деп. Ал Кокон кандыгына караган, жылына Кокондон 12 киши айка барып, кайра 12 киши Кашкардан келип, бүт кабарларды жеткирип турушкан. Булар Кокон кандыгы бийлеген. Анан ошондон Алымкул аталык Жакыпбек деген жигитти жиберип, абдан мындай уюштуруучу жигит болгон Ташкенттен чакырып алып, бар дагы сен Бузурук кожонун ордуна ошо Коконду бийле деп. Анан 1,5 жылдан кийин кайра ошо
Ташбегдатканы жиберген экен. Ташбегдатка ошол кокондо иштеп жүргөндө абдан бир байкагыч, абдан акылман, ошо Алымкул аталык сыяктуу сезим, байкоо сезим аябай күчтүү, анан мекенчил, эр жүрөк жигит болгон да булар. Ошондон анан барып 12 жыл кокон немеде иштеп, Түркістандын хандыгын түзүп, 7 шаарды бириктирип, великое государство деп анан Англия кабыл алып признавать етіп, андан кейін Россия признавать етіп, андан кейін бізде бұл Қашқар бийлиги Россияны, падышалык Россия ээлегенден кейін бизден чыгып кетти, ал ошо Кыргызстанга Коконго караган. Ал эми Кыргызстанда Кокон хандыгында негизинен бүт хандыкты, мисалы Алымкул аталык Алымкулга чейин Алымбекдатка 35 жыл Кокон хандыгында иштеген. Курманжанда аткайныбыз. Мына Кыргыздын тарыхын улам-улам элге уктуруп жеткирип туруу зарылчылыгы келип атат да. Ана мен ошондо Ташбегдатка жөнүндө жазганда сөзсүз түрдө Алымкул аталыкта кароо керек болуп атат. Анын кандай жокерлер менен чогуу барып бийликке деп отурбай тапкан акчасын баарын жокерлерге тамак ашына, кийимине, курал жаракка иштетип, анан ошо алар тынымсыз даярдап согуштук эрежелерге. Анан өзү алдыңкы катарда туруп согушкан. Бүтүн Британия менен, Россия менен, Индия менен, башка өлкөлөр менен баягы дипломатиялык кеңештерди Кытай менен дипломаттар жиберип, бизде момундай иш болуп атат, момундай кылбайлыбы, тиңдей кылбайлыбы деп өтө бир жаш жигит болгон менен мекенчил, анан улуттардын баардыгын, этностордун баарын башын бириктирген азамат жигит катар Ташбегдатканы жазсам, Алымкул калып калат экен. Анан мен Ташбегдатка жөнүндө ошо 16-жылы жазып жүр, 18-жылы жанагы 6 томдуктун 3-үнчү томуна киргизгем. Анан азыр кайрадан ошо Ташбегдатка мен Алымкул аталык кайрадан кенен изилдеп, ошону кенен жазып, азыр эми буйруса жакында чыгарайын деп турам. Ошо социалдык тармактарда сиз ошол чыгарманы бүткөндүгүңүз айтылып атат да. Келиңиз эми ырларыңыздан окуп бересиз, мүмкүн болсо. Тушуккамын олжого жолдорумда, көкөлөттү күйөрман колдорунда, эл ичинде жолугуу сырдашуудан кубаттанып бактылуу болгонумда, эстей берем жупунуу айылымды, балалыкты, ак кагаз кайгымды, булак суунун шылдырап ырдаганын, ата-энемдин орду бош кайгы мұңды. Торгашка күлүктүн тарап жалын, атаммага миңизип баратканын, мекенимдин күйлөрү эне ырындай, мээрим менен жайлаткан канаттарым, тоолорумдун күңгүрөп созгон үнүн, башка өлкөдө жүрсөм да угуп турам, паровоздун кеменин жүрүшүндө кыргызымдын кут наркы колдой тулам. Досторум көп, чын дилден жаркыраган, душмандарым курчтат, бүлөп турат, ыраазымын баарына жараткан күн, жан дүйнөмдө алтын нур ширеп турат, жерим үчүн, эл үчүн асыл тилек, кут дөөлөтүн сактачу уул кызы бар, мен алардын барамын сап башында, мекен үчүн жанымды тиштеп күйүп, мекен үчүн жан тиштеп күйүп турам. Рахмат. Чындыгында эле ар бирибиз өлкөбүздүн гүлдөө өсүшүнө мына ошо салым кошуп келет эмеспи? Анан улуу ойчулдардын бир сөзү бар экен, жол адамды эмес, адам жолду кеңейтет депчи. Анткени бул баскан жолдордун артында дагы жакшы издер калсын дейткенбиз. Бактыгүл эжебиз мынакей көп жыл ушул кыргыз ырыңызды айттыңыз, анан сурай берейин да. Унутпай электе келиңиз. Китепти ала келбейм. Эх десең, бекер тура өтүнгөнүм. Суу кечпей калганына сөзүм менин. Бир сындым, бирок сен да сездиң аны, байкасам жалтаңдаган көзүңдөмүн. Агылып суудай таза сезим менен, мен сени кандай жакшы көрүүчү элем, тыз этип жүрөгүмдү тилип кетти, тизгиндеп ызалуудай бөлүүчү энем. Карайып ысык көлдүн тереңиндей, карегим жалт деп алып берегиндей, капалуу, калаарымды күтпөгөнмүн, калп чыгып сен өзүмдөй дегеним эй. Эсимден качан өчөтө күнгөнүм, жылдызым жерге түшкөн кезиндегим, тартылып көлдүн эрке толкунундай, таарынчым толуп турган көзүңдөмүн. Эх турмуш, кадамыңдан санап изди, кайтарып баратсаң да карап түздү, кубаныч өкүнүчтү курдаш кылып, куу турмуш курмандыкка алат бизди.
ündebey, öz sözümdü özüm jedim, bирөөгө керектирсен ezilmegin, кымбаттык бизден качып баратканын, кыялбай кылчактаган көзүңдөмүн. Ең son азыр сиздин ырсаттарыңыздын сынган деген сөздү угуп калдым. Биз кайсы жерде сынган болсок ошол жерде күч алабыз деген барбы? Жашоо турмуш ушундай да, бирде үйдө, бирде ылдый дегендей. Сиз мына ошо райондук гезиттерде эмгектенип, эмгек жолуңузду баштап, кийин ушул Кыргыз Туусу мамлекет гезитинде эмгектендиңиз. Көп жыл эмгектендиңиз. Кыргыз Туусунда 20 жылга жакын иштедим. Бул эми Кыргыздын номер 1 гезити, Кыргыздын жазуу басмасы ушундан башталат. Ушул гезитти бала чакта жүргөндө менга жомоктогудай сезилчү. Анан кийин тагдыр экен өзүм келип иштеп калганым үчүн өтө бактылуумун. Абдулhamid Мырзаевич ошол сунуш кылып иштеткен мени өзү колуна алып. Ошол жерден мен чөйрөгө таанылдым, ошол жерден киши болдум дегендей элге таанылып. Кыргыз Туусу чоң мектеп болуп турду, сиз үчүн. Чоң мектеп мен үчүн азыр Кыргыз Туусу деген ат мага ыйык. Азыр ал жерде иштеп аткан бир топ менин замандаштарым, каламдаштарым дагы ушундан пайдаланып бир чоң ыраазычылык айтып, ошолорго аманчылык тилейм. Ал жер ыйык жер. Ең сондун анан таза эле келиңиз, дагы ырларыңыздан окуп бериңиз мүмкүн болсо. Да акын келгенде ыр окутуп калат экенбиз. Биздин убактыбыз да кулан барган сайын соңуна чыгып барышат дегендей. Жалаң эле эмерди окуп атам. Ала Тоо журналына чыгарган экен Маркабай Аматов 3-санына. Бул 20-21 жыл кырлар экен, ошон үчүн. Жакшы, жакшы экен да демек келиңиз. Ирмем, көз ирмемдик бул өмүр. Мына өттү, үйдө олтуруу ирмеми, кылымдында кыйшабы так бир жери, көз ирмемде таң ататта кечкирет, кимге канат, кимге тепсө билбеди. Ким ирмемди аккан суудай түгөтөт, кимге оомат көз ирмемде бир келет, көбү билбейт, баш аягы жок өмүр, кемпай менен Олуяда иргелет. Ар жан үчүн ирмен баасы өзүнчө, Алла жактан келген белги тамгасы, асмандаба жакшы учур сезилсе, аны баалап ирмемди бек кармачы. Учат ирмем кыпынчалык билинбей, учунда жаа жебенин бириндей, ууртам суудай эң акыркы ирмемде, утсаң чоңун кетет колго илинбей. Ирмем өмүр көктөн түшкөн тамчыдай, илгертеден күлүк чапчу камчыдай, сиңип калган кылымдарга, жылдарга, ирмем кайда аяк башы барчудай. Ар ким үчүн өз-өзүнчө бүлүнгөн, ага оомат, буга түйшүк берилген, кимге эрте, кимге кеч да, кимге жок, өлбөстүк да бир ирмемде теңирден. Ойлой бербе секундалык бийикти, мезгили келет түшүнөсүң жетсе акыл, ниетке ылайык ирмем оңго түшүрөт, тарыхта да ирмем чиет таптакыр, ирмем, көз ирмемдик бул өмүр. Чындыгында бул өмүр ушундай экен да, көз ирмемдик. Ал эми ушул өмүрдө артында жакшы эс калтырып кеткен адам, бул бактылуу адам болсо керек. Анткени жазуучунун эки өмүрү болот дейт. Биринчиси өзүнүн өмүрү, экинчиси анын чыгармалары деп. Демек акындыкы деле ошондой да, анын жазган чыгармалары эл ичинде жашаса, анын өмүрү уланып жатканы. Келиңиз. Анан чочулоо дейт, эми бир сүйжөндүр окуп берейин. Жакшы болот. Мен өзү негизи лирикмин. Бактыгүл аябай жакшы билет. Мен жөнүндө көп жолу пикир жазып, ошо Кыргыз Туусуна чыгарып келди. Жана сен айткан Сулайман Тоо ыйыктоо, тазалоочу ыйыктоо деген китеп чыгарганда тарыхый, ошондо дагы абдан жакшы пикирин айтты. Себеби бул тарыхый маалыматтар Кыргыз үчүн керек да, өзүбүздү билишибиз керек. Илгери эжелтеден бул ыйыктоо, Сулайман Тоо ыйыктоо деп ЮНЕСКОга ыйыктоо катары кирди да, 2007 жылы. Кыргыз мамлекетине биринчи жолу. Анан элдин баары биз Меккеге бардык ыйыкпыз дейт. Анан биздин ыйык кишилер Сулайман Тоого барса, чыкса ширк болот дейт. Ал деген күнөө болот экен. Ушинтип айтат да. Мазарга барып зыярат кылып, ошо өлгөн киши эскерип, ошого ыраазылык алып, аба мына жаткан жериң жайлуу болсун, сизге келдик, мына балдарың чоңойду деп каныкей деле баласын алып барган да, Манаста атасынын чоң атасын, өзүнүн атасынын жайына. А кылымдан кылымга бул эскерүү, бул баары ширк болот экен да. Анан мен таң калдым да, көрсө бул мекенчиликтен дагы өткөн, бул
нарық наsilsizlik экен да. Анан айлам жок, ошо Сулайман Тоо жөнүндө жазайын деп ошо китепти жаздым. Мына өзүңөр жакшы билесиңер, эзели Пакистан, Индия, Арабия башка өлкөлөрдөн да келип, биздин Кыргызстандан тиги Актан Тыныбеков атабызга барган экен. Ошо жерге көкүлүн алдырыптыр. Эмнеге көкүлүн алдырып десе, атасы энеси ушу балалуу боло электе барып аяка зыярат кылыптыр. Немеге? Жалал-Абад курортундагы булактарга. Жалал-Абадта 150 булак бар. 150 булактын өзүнүн 150 касиети бар. Анан ал киши чоңойгондо баягы көкүлдү илгери коюп мында өсүп жүрө берет. Ошол атап койгон жерге бармайынча албайт. Анан бул кишини бакыртып барып алганда мен дейт өкүрүп бакырып жүрүп ыйладым, менин чачым ошол жерде алганда дейт да. Анан ушинтип биздин ыйык жерлер эзелтен болуп келген кылымдан кылымга. Анан бул Сулайман Тоого зыярат кылып адамдар бир айлап айланып чуркап жараткандан өзүнүн тилегин сурап, анан мен жарым ажы болуп келдим деп элине зыярат кылганда. Анан ушундай маалда анан biz бардығын арам болот, ширк болот деген сөздү мен түшүнбөй калам, ошон үчүн мен ошондой китеп жаздым эле. Бирок сүйүү жөнүндө. Чочулоо. Көзүңдө күйүп турган карап оттун карегим чагылышса иштен чочуйм. Эки оттун чагылышы өрттөдү бейим. Ортого аскар тоодой керек досу. Байкабай балбылдаган жанарыңа, байланып калбайын дейм азабыңа. Билбечи болгонумду сага туткун, мас болуп махабаттын шарабына. Мен тарап күз, бариктер кызыл тарам. Сен тарап гүлдөөрөн, жанып барам. Сурабай өзү билип жүрөк чиркин, сүйүнүп сен тарапка шилтейт кадам. Тыя албай көздөрүмдү, сезимимди, тынымсыз жаным эңсеп кезигүүнү, жаныңда тургум келет, качан болсун, кыялым чертип турат сүйүүгүүнү. Ичимден ойлойм сени билеби деп, мээримим сыйбай баккан тилеги көп, мен эми кантип сактайм санааларды, жүрөктү канталаткан сагынуу көк көгөрүп, сени гана самай берди. Көзүңдө күйүп турган карап отко, карегим чагылышса иштен чочуйм, ортого кайлас тоодой керек досума. Караңызчы, Бактыгүл эже, сиз окуйсузбу? Жакшы болот. Сүйлөп элерок берейин. Жакшы болот, кана келиңиз. Эжем тиги лирикаларын окубадым, мен да ошондой. Сен мага кайдан келдиң? Жамгырданбы? Жактырган окшо эстен тандырганды, эркелеп бүт ааламга тургум келди, эмнеден алдым билбейм, жан жыргалды. Сен мага кайдан келдиң, шамалданбы, уктабай тостум өрөң бараң таңды, өмүрдүн кымбаттыгы эске түшүп, өзүңө чачыларым араң калды. Ананда бир сырым бар эмне десең, асмандан жерге түшкөн эң бир бекем, ырлардан шаты токуп жүрдүм эле, сен мага күндөн түшүп келдиң бекен. Эң сонун бүгүн биздин төрүбүздө кыргыз эл акындары Тазагүл Закирова, ошондой эле Бактыгүл Чоторова биздин эжелерибиз болду. Сиздерге чыгармачылык бийиктерди каалайбыз. Эми мынакей эгемендүү майрам болду, күз келди дегендей элибиз баягы жакшы заманда жашап атат. Өткөн жылы эле албетте мынакей медалдын эки бетинде элибиз күрөшүп, бүгүн бактылуу турмушта дегендей бир тилектериңиздерди айтып коюңуздар эми. Касиеттүү кыргыз элим, касиеттүү кыргыздын жеринде жашайт. Ар бир куму, ташы баары ыйык. Ылайым жакшы тилектериңин баары кабыл болуп, ден соолукта болуп эң биринчи. Анан өнүп өсүп, өркүндөп, бүтүн дүйнөгө өзүн эжелден таандып жүргөн жолдо бара берели. Ак жол барыңарга оомат тилейм. Рахмат, келиңиз. Элибизге биринчи эле тынчтык берсин, Кудайым аманчылык берсин, ынтымак берсин. Мына ушул үчөө тумардын үч бурчтугундай болуп турса, биздин эл, жерибиз да сонун, элибиз да сонун. Кудай буйруса өнүккөн бир элдердин катарына кошулат.
ошону тилейм Кудайдан. Рахмат. Сиздин бир жакшы саптарыңыз бар, Бактыгүл эже. Түн бүгүнбү турса дагы үймөлөнүп, түртүп коюп, түшүктүү үйгө келип, бир тоголуктан түрткөн кумурскадай бир сабырды келатам дүйнө көрүп дейт. Чындыгында эле билгендерге албетте бул поэзия дүйнөсү өзгөчө. Ошондон жан дүйнөңүздөрдөн дайыма жакшы саптар куюла берсин. Собулуңуздар көтөрүлүп, дагы мындан дагы жогорку сыйлыктын ээси болуңуздар. Рахмат, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен Чак түш көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, амандыкта кездешели.